17 январда эртең менен Оштогу номер 67 Мөлбулак балдар бакчасында өрт чыккан. Өрт өчүрүү кызматы кыска убакыттын ичинде өрттү өчүрүүгө жетишкен. Балдар бакчанын жамааты балдарды коопсуз жайга алып чыгууга жетишкен. Бала бакчада эртең мененки саат 8:40 электрощит жайгашкан бөлмөдөн өрт чыккан. Өрт өчүрүү кызматы 9:28 өрттү толук өчүрүүгө жетишкен. Мекеменин бир бөлмөсү толук өрттөлүп, коридору жабыркаган. Азыр бала бакчада жарык жок, жылуулук берүү токтогон эмес. Жеткинчектер кадимки тартипте бакчага келишкен. Иш процесси уланып жатат. Атайын шит турат ал жерде жайгашкан. Ошол шит жактан жыт чыгып калды. Анан жытты эшигин ачып ийсем эле түтөп калыптыр. Анан заматта ошол шитти неме кылдым, бери ылдый таштадым. Анан кайра ары басып туруп, ар бир тайпалардын өзүнүн автоматтары бар. Ошолорду түшүрдүк, жүгүрүп түшүрдүм. Анан кыздарга, секин тарбиячыларга тез балдарды алып чыгып кеткиле, неменин ичинен запасный наркы бизде дагы артыбызда дагы кошумча эшиктерибиз бар. Атайын ошол жактардан балдарды ошол жак менен алып чыгып кеткиле дедик. Өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм ыкчам түрдө тартылган. Кырсыктан жабыркагандар жок. Учурда өрттүн чыгуу себеби такталууда. Бала бакчада биринчи кабатында жайгашкан ашкананын жанындагы бөлмөдө ал жерде бүт ошол бала бакчаны жарыктандырууга камсыздалган электр щиттери жайгашкан жерде өрт кызы катталган. Учурда биздин өрт өчүрүү алдын алуу бөлүмүнүн офицерлери ошол өрт кызыгынын келип чыгуу себептерин жана өрт кызыгынан келтирилген материалдык чыгымдарды аныктоо боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Билим берүү башкармалыгына Оштогу 44 бала бакча карайт. Алар жыл сайын бир гана ирет башкармалык тарабынан өрт коопсуздугу текшерилет. Ал эми мекемеде атайын электр тармагын караган адис жоктугунан бул милдет жетекчилерге жүктөлгөн. Бизде электр тармагын караган ошо азыр бизде 97 объектибизде мындай штат жок экен. Штатыбызда электрик деген штат жок. Ошол себептен биздин ошол жердеги жамаатыбыздын жетекчилерине, бир ошол жердин чарба башчыларына гана жүргүзүлүп калат да. Бала бакчадагы балдардын коопсуздугу үчүн өзгөчө кырдаалдар учурунда бакча жетекчилиги, ар бир тарбиячы жооптуу болот. Ошондой эле ар бир мекемеде өрт коопсуздугун алдын алуучу атайын аспаптар, кошумча эшик менен чыгып кетүүчү эвакуациянын планы болушу шарт. Ну вот у нас есть план эвакуации. Бизде эвакуациянын планы ар бир кабатта илинип турат. Ушул боюнча иш кылабыз. Ар бир тайпага жооп бере турган тарбиячылар да бар. Жаңы кызматкерлер келгенде дайыма өрт коопсуздугу боюнча маалымат берилип турат. Жыл сайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 4 жолу, билим берүү башкармалыгынан 1 ирет текшерүү келет. Вот при поступлении новых сотрудников. Өлкө аймагында акыркы 1 суткада 14 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 20 бөлүм тартылган. Алардын басымдуусу Ош шаары жана Ош облусунда болгон. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.